достор, бул гортензиялар менен мен ооруп калдым. Канча түрү бар менде. Буларды мен былтыр Кытайдан заказ бергем. Быйыл сонун болуп көктөп атат. Муну деген мен бүчүр ачыла элек кезинде алгам да. Бул болсо өзүбүздүн местный продавецтерден алган болчумун. Бул древовидная Анабель. А бул болсо муунун деткасы. Өзүм эме кылгам, чилинге кайта эткен болчумун. Тамыр алып азыр көбөйүп атат. А муну недавно эле Кытайдан алдым. Бул азыр кичине ооруп атат. Келгенчекте баягы караңгы болуп күн жетпей саргайып кетиптир да. Буга деген өзүнүн дарылоочу ыкмалары бар. Булар дагы ошо күн жетпей жан жай берип ушинтип ооруп калган да. Азыр дарылаганга жаңы жалбырактары мына жапжашыл болуп чыгып келет. Муул да сап-сары болуп кеткен болчу. Муну да дарылай берип, убагында удобрениясын берип атып, кайра кылына келип атат да, жашыл болуп. Өзүнүн ушундай изумрудно зеленый болуп да. Мынакей бутон байлап калдым. Кыргызстанда да өстүрсө болот. Бул да ошо гортензиянын бир түрү, Мисс Савори. Жалбырагы өзү ушундай темно-фиолетовый болот. Муну да Кытайдан заказ кылгам, азыр жаңыдан калыбына келип атат. Бул заказ кылганыма примерно 2 неделя болуп калды мага. Муну дагы жакында эле келди, 2 күн болуп калды. Бул да ошо ооруп атат бир аз. Күн жетпегенден. Буну дагы өзүнүн удобрениясын, өзүнүн дарыларын берип атам. Буюрса жакшы болуп калат. Бул You and Me сериядагы Together сорту. Бул болсо бесконечное лето. Бул болсо метельчатая гортензия. Бул метелка болуп өсөт, бийик. Бул жылда ушул өскөн шагынан гүлдөйт да. Муну деген формировать этиш керек. Бул чоң дерево болот. Так, бул жерде дагы метельчатая гортензия. 2 түрү бар менде. Бирөө Limelight, бирөө Vanilla Fries. Бул жакка болсо древовидный гортензиянын үстүндө сынып калгандары бар экен. Ошону алып турун. Черенкование кылып койдум. Ушинтип эле жерге сайып эле суулап турун. Баклажка жайып койсоң эле тамыр ала берет да. Бул древовидная гортензия. Башкача түр экен. Эмне түр экенин точно билбейм. Өзүбүздүн садоводдордон алгам. Ким билсе жазып коюңуздарчы, кандай түрү бул. Бирөө айтат Strong Anabel деп, бирок Strong Anabel вообще башкача болот да. Ошол быйыл ошо гортензиялар менен ооруп эле улам алып атам. Азыр бул жерге да кичине бош орун бар. Ушул жакка дагы буюрса метельчатая гортензия алам. Келет, то есть жакында келет. Ошол коркпой ала бериңиздер Кытайдан заказ кылып. Потому что мисалы мен өзүбүздөн заказ кылганда ушул гортензия ушундай кустик, мындан да кичинекей даже 2000 сом турат экен да биздин базарларда. Ит базарда, мисалы Ошки жактагы 2000 сом турат экен. Даже интернеттен, Инстаграмдан көрсөң, булар уже 2,5-3 мың деп турат экен да, ушундай кустиктер. А базарда мына ушундай формасы, ушундай кичинекей болгондо 2000 экен. А мен муну канчага деп ойлойсуңар? Болгону 600 сомго алдым с доставкой. Буларды мен былтыр эрте жаста алган болчумун. Буларды ушу 500 сомго алгам ар бир кустикти. Бул чоң эле тамыр болчу. Алып келдим да отурустум, бирок кышында жакшы жылуулап жаппай калган үчүн бул көп эмеси былтыркы шактары эме болуп калды да, үшүк алып кетти да. Бул жаңы чыккан шактары. Бул гүл деген неме экен? Былтыркы шактарынан, прошлогодний шактарынан гүлдөйт экен да. Могу мисалы өлбөй калган да, могучу. Көрдүңөрбү, түбү былтыркы. Үстүнөн чыккан уланыпчы. Бул гүл ачып атат. Жаңы чыккандары гүл ала элек пока. Возможно, алышы мүмкүн. Себеби мен деген ремонтантный сортунан заказ кылгам. Кечирээк гүлдөп калат да. Бул дагы мына бутон байлап атат. Бул Анабель эрте гүлдөйт, билесиңер. Буну мен ушундай прям бутону менен алган болчумун. Чтоб эме пересорт болбош үчүнчү. Чтоб сорту именно ошол экенин билиш үчүн именно бутон менен алгам. Аябай корктум чында, өлүп калабы келгичекти, солуп калабы деп. Себеби мен
обычный эле Пиндодон заказ бергем. Бирок өлбөй сонун келди, коркпой эле коюңуздар. Ну, үчөө тең ошондон. Мунун баары эле ошол Пиндодон келген. Мунун баары тең. Просто лишний раз акча төлөбөй, акчаны экономдоп алсаңар ушундай болот. Ошол достор, баарыңыздар сак саламатта болуңуздар. Пока-пока.